Мен эки нерсе айтайын. Биринчиден түз болгула. Бир эки айтып берейинби? Бир падыша чоң ак сарай салыптыр. Дүйнөдө жок ак сарай салам деп салган экен. Анан кийин ортосуна таяп койгонго, тиреп койгонго бир дарак издептир. Бүт өлкө боюнча адамдарды жиберет. Ошондой дарак таап келгиле деп. Эч жерден таппай бир кемпирдин коросунан табат. Ушунчалык узун карагай, түп-түз карагай, жоон карагай. Анан бер десе кемпир айтат, мен кедей адаммын, бербейм дейт. Анда эмесе калганын сура дейт, үй да сурайт, улоо да сурайт, ат да сурайт, алтын да сурайт, күмүш да сурайт. Иши кылып ооздан чыккандын бардыгын берет да баягы жыгачты сатып алат. Анан апарат, ак сарайдын ортосуна коет, сыртын алтын менен жалатат, кооздойт. Анан падыша ошол ак сарайдын ачылышын кылат. Ачылышын кылгандан кийин кемпир да келет. Бай кедей кемпир жок, шубаны кийген. Кызматкер ат менен алып келет, араба менен. Кызматкер бул жагында бир кызматкер, бул жагында бир кызматкер. Денесинин үстү бүт алтын, күмүш, шөкөт, сөйкө. Анан келип караса, эшигин алдында жыгач турат. Падышанын ак сарайынын ортосунда, сыртынан алтын жалатылган. Анан ошол даракты кармап туруп айткан экен. Эй, карагай дейт. Эй, дарак дейт. Сен болгондо бир дарак болсуң дейт. Болгондо да бир кедей кемпирдин дарагы элең дейт. Эми кара дейт, падышанын ак сарайынын ортосунда туруп калыптырсың дейт. Сыртыңда чөкөттөлгөн дейт, кооздолгон адам тааныбай калыптыр сени дейт. Ушунчалык даражаң көтөрүлдү дейт. Сен өзүң эле мындай даражаң көтөрүлүп алтын коронгон жоксуң. Мени да алтын короп кеттиң, байтып кеттиң. Ушуга себеп болгон эмне билесиңерби дейт. Билесиңби дейт. Билбейсиң дейт. Бир эле себеп дейт, бул сенин түздүгүң дейт. Ошон үчүн балдар түз жүргүлө. Алдабагыла. Мактанбагыла. Текебердик кылбагыла. Бирөөнү зулумдук кылбагыла, акысына кирбегиле. Түз жүргүлө. Түз жүрсөң, жолуң ачылат, бешиңең ачык болот. Ошон үчүн айтат го, кулк мүнөздүн бир аты тагдыр деп. Баскан турганың адебиң тагдырыңа таасир тийгизет. Экинчи бир кеңешим, туруктуу болгула. Качан адам ийгиликке жетет? Жакында Шевченко деген кыз келип кетти, көрдүңөрбү? Эми айланайын адам батпайт. Кайсыл жака барса, телехранительдер коштоп жүрдү, президент кабыл алды, бай адамдар белегин берип атты, алтынын берип атты, күмүшүн берип атты. Ал Шевченко эмес, ал кыздын аты Эмгек. Ошол кыз 8 жыл мурда кеткен, эч ким аэропортко узатып барган эмес. Анын бар экенин, жок экенин эч ким билген эмес. Азыр болсо дүңгүрөп атагы чыкты. Эмнеге билесиңерби? Анткени эмгек кылды. Ошон үчүн эмнеге ийгиликке жетет? Туруктуулугу менен. Илим алганда да туруктуулук керек. Ыйманда да туруктуулук керек. Ибадатта да туруктуулук керек. Спортто да туруктуулук керек. Туруктуу болгула. Эгерде туруктуу болбосоң, таяк окшойсуңар. Казык окшойсуңар. Казыкты билесиңерби? Эгер казык мындай кыйшаңдап туруктуу болбосо, балкан аласында башына чабасың. Кайра-кайра чабасың. Кирбей калса, түбүнө таштарды саласың да, аны да тыгып урасың. Эгер туруктуу болбосоң, турмуш деген ушундай нерсе. Турмуш атаң эмес, апаң эмес, мугалим эмес, сени аяп кое турган. Турмуш башыңа базган менен чабат, таягы менен такымыңа чабат. Ошон үчүн туруктуу болгула, бул өтө маанилүү нерсе.